менин жүрөгүмдү өйткөн эки нерсе бар да. Бул Кыргызстанда акча үчүн иштеп сыртка чыкканы, экинчиси анан сыртта жүрүп ушул тил билбегендин айынан эң начар десем болот, эң оор деп айтайынчы, эң оор жумуштарда иштеп аткандыгы да. Я хочу стать экономистом, стать честный, добрый и откровенный человек. Но хочу посмотреть весь мир. Негизи бул Москвада жүрүп иштеп аткандар булар гранттык инвесторлор да. 5% инвестору десем болот да. Ушулардын артынан, ушулардын акчасы менен биздин Кыргызстан өнүп өсүп атат десем болот да. Мен Кыргызстанда жүргөндө жакшы окубайт элем. Ата-энем 10 жылдан бери Москвада жүрөт. Ошого байланыштуу окушка барбай 3 жыл окушка барган эмесмин. 2 класс, 3 класста барган эмесмин. Азыр Москвага келип, ушу учебный центрди табып, ушул жерге келип азыр жакшы окуп калдым. Приходите на Лежу и на солнышко лежу. Я лежу и на солнышко гляжу.